Кутман күн, кандайсыздар? Сиздер менен Мерим Нурдинова радикалдуу кечирүү деген китептин экинчи бөлүгү менен таанышып, чогуу талкуулайбыз. Бул сабактагы сөздөр, ойлор, бул гана жеке менин ойлорум, жеке менин ушул китептен түшүнгөн сөздөрүм, кантип мен өзүм түшүнөм, кантип мен өзүм талдаймын. Эгерде сиздер менен макул болсоңуздар, кийинки сабактарымды көрүңүздөр жана сиздер менин оюм менен макул болбошуңуз деле мүмкүн. Ошондуктан анда эсе кеттик. Экинчи бөлүм баштапкы божомолдор. Бардык теориялар белгилүү бир алгачкы божомолдорго негизделген жана биз үчүн радикалдуу кечиримдүүлүктүн теориясы дагы жана практикасы ушул божомолдордон курулганда, ошол принциптерди, божомолдорду биз түшүнө алуу абдан маанилүү. Себеби дегенде кийинки бөлүмдөрдө ушул боюнча кененирээк сөз кылганда сиздерге уже түшүнүк пайда болуп, кийинки практикаларды жана китептин бөлүмдөрүн түшүнүүгө чоң жардам болот. Баштапкы божомолдор деген эмне? Мисалы үчүн, баардыгыңыздар билгендей эле, адам баласы эмнеден жаралган деген, бул биз маймылдан жаралганбыз деген бир баштапкы божомол бар да. Дарвиндин ушундай теориясы бар. Билесиздер, ушул теориясынын эч бир далили жок, бирок божомол катары бизде ушул биздин жашообузда, социумда ошол божомол катары жашап келет да. Далили жок болсо деле. Ошондой эле биздин жашообузда байыркы замандан бери келген Кудай жөнүндө, адамдын табигаты жөнүндө жана руханий принциптер жөнүндө биздин баштапкы божомолдорубуз бар. Ошол божомолдор биздин радикалдуу кечиримдүүлүктүн фундаменти болгон үчүн биз дагы ошол боюнча билип, түшүнүп алышыбыз керек. Бул божомолдор менен биз макул болушубуз мүмкүн, бул божомолдорго биз каршы чыгышыбыз мүмкүн, бирок билип алуу бизге бул китепти түшүнгөнгө жардам берет. Эми келиңиздер, бизге Колин Типпинг тизмек кылып берген баштапкы божомолдор менен таанышып кетелик. Эң биринчиден, батыштын диний ишенимдеринен айырмаланып, биз мезгил менен руханий тажрыйбага ээ болгон адамдар эмеспиз. Биз адамдык тажрыйбага ээ болгон рухий жандыктарбыз деген абдан маанилүү жана радикалдуу айырманы бизге берет экен. Жалпак тил менен айтканда, биз бул жакта биз адамдарбыз болгону мезгил менен руханий бир тажрыйбага ээ болобуз деген туура эмес. Наоборот, биз рухий жандыктарбыз жана адамдык тажрыйбабыз бар деген айырмачылыкты биз түшүнүшүбүз керек экен да. Орусча айтканда, мы не люди с духовным, мы не обычные люди с духовным, мы не являемся людьми, периодически переживающими духовный опыт, да? Мы духовные существа, переживающие человеческий опыт. Буну түшүнүп эстеп калыңыздар. Экинчи божомол, биринчи орусчасын окуп берейин. У нас есть смертные тела, но есть также вечные души, остающиеся после смерти. Бул божомол биздин өлүп кала турган денебиз бар, бирок биздин ички душабыз бул түбөлүк. Ошол душабыз биз өлүп калсак дагы кийин дагы далее жашай берет деген бир божомол. Ошону да эстеп калыңыздар. Хотя наши чувственные ощущения свидетельствуют о том, что мы отдельные индивидуумы, мы все одно. Каждый из нас представляет собой индивидуальные вибрации единого целого. Кыргызча айтканда, биздин баарыбыздын өзүбүздүн сезип, угуп көргөн нерсебиз, биз ар бир адам өзүнчө бир бөлүк экен деп эсептесек дагы, биз баарыбыз бирбиз. И ар бирибиз өзүнчө бир вибрация чыгарганыбыз менен биз бир эле нерсенин ар кандай вибрациясы болобуз деп
түшүнсөк болот экен. Ушундай дагы бир баштапкы божомол. Мы части одного целого. Ошондуктан биз баарыбыз бири-бирибизди сезип турабыз, туюп турабыз, билип турабыз. Биздин ичибиздеги ойлорубузга жараша башка адамдар дагы өзгөрө берет. Биздин ички күтүү сезимдерибиз дагы, надежда, ойлогондорубузга жараша дагы айланабыздагы адамдар дагы ошого жараша кыймылдап, ошого жараша өзгөрүлөт деген баштапкы божомолду эстеп калабыз. Кийинкиси, как вибрации мы живем в двух мирах одновременно. В мире божественной истины и в мире человеческом. Эгерде сиздер биринчи жолу ошол нерсени угуп атсаңыздар, ар бир адам, сиз жана мен кандай бир вибрацияларды чыгарып турабыз. Кандай бир вибрациялар биздин ичибиздеги денебиз сезип аткан, биздин душабыз сезип аткан эмоцияларга жараша биз вибрация чыгарып турабыз. И ошол биздин вибрацияларыбыз менен биз бир эле убакытта ушул адамдардын жашоосунда, в нашем мире, биздин жашообузда жашап келебиз биздин вибрацияларыбыз менен, жана божественная истина деп коет, ошол жакта дагы биздин вибрацияларыбыз дагы бар экен. Ошол жакта дагы вибрация түрүндө жашайт экенбиз. Бул кийинки баштапкы болжомол. Мы решили в полной мере прочувствовать энергию человеческого мира, чтобы исцелить травмы нашей души, особенно травму, обусловленную представлением, будто мы отделены от Бога. Бул баштапкы божомол эмне жөнүндө айтып жатат? Бунун мааниси биздин ар бир адамдын душасы бул адамдардын жашоосуна, в человеческий мир биз өзүбүздүн травмабызды, кайсыл бир травмабызды айыктыруу үчүн келгенбиз. Ар бир душанын өзүнүн миссиясы болот, ошол травманы айыктыруу. Ал травманы душа мурунку жашоосунда алып калышы мүмкүн, мурунку жашоосунда зарабатывать этип калышы мүмкүн. Бул божомол. Бул нерсе менен мен да макул болбошум мүмкүн, силер да макул болбошуңар мүмкүн, бирок бир китепте ушундай жазылган экен. Ошол душанын травмасы мурунку жашоосунан бул жашоого келгенде ошол травманы айыктыруу үчүн келет экен. Жана ошол травманы айыктыруу үчүн биздин айлана чөйрөбүздөгү адамдарыбыз, биз төрөлгөн үй бүлө, биз жашаган жашоо именно ошол травманы айыктыруу үчүн жасалып даярдалат экен да. Особенно кайсыл травма, особенно биз Кудайдан сырткарыбыз, Кудай өзүнчө, биз өзүнчө деген травмадан дагы деп жазылып жатат. Кийинкиси, когда наш дух был един с Богом, мы экспериментировали с мыслью о возможности отдельного бытия. Мы завязли в этом эксперименте, и он превратился в иллюзию. Иногда ее называют сном, где мы и живем ныне. Это иллюзия, поскольку мы на самом деле не отделялись. Нам только кажется, будто это произошло. Нам нужно прежде всего исцелиться от представления, будто мы отделены от Бога. Именно поэтому мы здесь. Бул божомолдо биздин азыркы жашап аткан жашообуз бул иллюзия, бул как түш катары деп эсептеңиздер деткен. Биздин азыркы жашап атканыбыз, тиричилик кылып, жумушка барып келип, өзүнчө жашоо менен күрөшүп атканыбыз бул иллюзия. Себеби дегенде биз эч убакта Кудайдан алыс кеткен эмеспиз. Биз Кудай менен биргебиз дайыма. И именно ошол биз Кудай менен дайыма биргебиз деген ойго келиш үчүн, ошону түшүнүп алыш үчүн биз ушул жарык дүйнөгө келген экенбиз деген дагы бир божомол. Посредством механизмов вытеснения и проекции эго защищает нас от колоссального чувства вины, которое мы испытали, когда представили себе, что будто отделились от Бога, а также от страха перед Божьим гневом. Бул божомол боюнча 7 главада кененирээк айтып берилет экен. Жана механизм вытеснения и проекции деген бул эгерде биз аябай бир кайсыл бир травмага жолукканда, биз көңүлүбүз ооруганда, биз өзүбүздүн психологический травма алганыбызда биздин ичибиздеги эгобуз
именно ошол травманы душабыздан мындай алаксытып, бизди кадимкидей алаксытып, биздин бүт тереңдик подсознанияга киргизип салат да. Биз ошончолук киргизип салат, что биз ал жөнүндө унутуп да калышыбыз мүмкүн, ал жөнүндө ойлонбой калышыбыз мүмкүн. Бунун баарын биздин жүрөгүбүз оорубаш үчүн биздин эгобуз кылат экен да. Ошол эгонун ушундай эмне үчүн кылат, ошол боюнча 7 главада айтылат экен кененирээк. Когда мы решили поэкспериментировать с физической инкарнацией, Бог дал нам всеобъемлющую свободу воли, то есть возможность жить в этом эксперименте так, как мы решим, и самостоятельно искать путь домой. Бул божомолдун ылайык биз эмнени түшүнсөк болот? Качан гана биздин душабыз Кудайдан бөлүнөйүн деп, именно ушул жарык дүйнөгө келейин дегенде, Кудай бизге эркин тандоону берген экен. Биз ушул жашоодо тандоо эркиндигин алып, өзүбүздүн жашообузду кандай кааласак, ошол чечим чыгарып, ошол нерсени тандай алабыз. И бунун баарын биз өзүбүз өз алдынча кайра Кудайга келүүгө, Кудайга кайтууга жолду өзүбүз тандайт экенбиз. Ошол тандоо эркиндигин бизге Кудай берген экен деген бир божомол. Мы приходим в физическую жизнь с миссией полностью пережить определенную энергетическую модель, чтобы прочувствовать связанные с данной моделью ощущения, а затем трансформировать эту энергию посредством любви. Бул божомол жөнүндө кененирээк 11 бөлүмдө айтып сүйлөшүп талкуулайбыз. Бул менен эмне деп айтып жүрөт? Биз жарык дүйнөгө кайсыл бир максат менен келгенбиз. Ушул максат эмнеде? Биз ушул полностью кайсыл бир энергиянын моделин сезип, түшүнүп, ошол жашоо менен жашоо үчүн, ошол эмоциональный, энергетический модельге жараша полный сезимдердин баарын сезип, анан ошол энергияны биз сүйүү менен өзгөртүп алууга, үйлөнгөнгө келгенбиз дейт экен да. Эми жалпак тил менен айтканда, биз кайсыл бир энергияны сезүү үчүн келет экенбиз. Максатыбыз ошондой. Мисалы үчүн, кедейчилик жашоонун бүт энергиясын, сезимдерин сезип, түшүнүп, туюп, кабыл алып, сүйүү менен ошол энергияны кабыл алуу үчүн. Эгерде биз аябай бай болсок, ошол байлыктын, полный байлык бере турган сезимдерди сезип, ошол жашоону жашап, анан ошол байлыкка Кудайга шүгүр деп, ошол энергияны трансформировать эткенге келет экенбиз да. Бул боюнча 11 бөлүмдө дагы кенен талкуулайбыз. Жизнь не является случайным событием. Она имеет определенную цель и направлена на выполнение божественного плана. Для достижения этой цели нам предоставлена возможность в каждый момент делать тот или иной выбор и принимать решения. Дейт. Биздин жашообуз жөндөн эле ушундай болуп калган эмес дейт. Биздин жашообуз, азыркы ар бириңердин жашооңор жөндөн эле ушундай үй-бүлөдө төрөлүп калган жоксуңар, жөндөн эле ушундай жашоодо жашап калган жоксуздар. Силердин жашооңуздардын бир мааниси жана максаты бар дейт. Эң негизги максат бул ушу Кудайдын жазганын көрөт экенбиз да. Кудай бизге бир план берген экен, ошол Кудайдын планын аткарыш үчүн биз ушул жашоого келет экенбиз. И ушул планды аткаруу үчүн бизге тандоо эркиндиги берилген экен. Тандоо, чечим чыгаруу эркиндиги, тандоо эркиндиги берилген экен ушул Кудайдын планын аткарыш үчүн. Кийинкиси: мы создаем собственную реальность посредством закона причины и следствия. Мысли являются причинами и приводят к тем или иным следствиям в физическом мире. Реальность — отражение нашего сознания. Мир — зеркало наших представлений. Биз негизи бул жашоодогу реалдуулугубузду, өзүбүздүн жашообузду себеп жана жыйынтык деген мыйзам менен жасайт экенбиз да. Себеп жана жыйынтык. Биринчи себеп болот, анан себеп үчүн жыйынтыкты көрөбүз да.
Анан биздин ойлогон ойлорубуз бизге себеп болуп берет экен. Ошол биздин ойлорубуз биздин жашообуздагы жыйынтыктарга алып келет экен. Биздин реалдуулук, реальность, биздин жашообуз биздин ичибиздеги сознаниябыздын, биздин ой жүгүртүүбүздүн эле отражениясы, көзгүсү. Бул жашоо, бул биздин ойлорубуздун, ой жүгүртүүбүздүн эле көзгүсү экен. Бул жөнүндө биз кененирээк 9-главада сүйлөшөбүз. Мы получаем в жизни именно то, что хотим. Будет ли жизнь для нас средоточием боли или средоточием радости, зависит только от нашей оценки того, что мы получаем. Бул божомол не деп айтат экен. Биз бул жашоодо каалаган нерсебизди гана алабыз. Биздин жашообуз оор, кайгы, капанын жашоосу болобу, же болбосо сүйүнүч, жыргал жашоо болобу, бунун баары ошол биздин жашообузда болуп аткан нерсеге биздин берген баабыздан көз каранды экен. Мисалы үчүн биз өзүбүзгө ар бир адам мисалы үчүн нан тапса, кимдир бирөө бүгүн жөн эле гана кара нан жеймин деп кайгырса, кимдир бирөө бүгүн дагы нан таптым, нан жейм, Кудайга шүгүр деп ошого дагы сүйүнүп, ошол нанын жеткен дегендей эле ар бир адам ошол жашоодо келип аткан, болуп аткан нерселерге кандай баа берет, ошого жараша эле бактылуу болот же бактысыз болот деген бир божомол экен. Кийинкиси: мы учимся и растем благодаря взаимоотношениям с другими людьми. Благодаря этим же взаимоотношениям мы исцеляем свою основную травму и возвращаемся к единству. Окружающие играют важнейшую роль в жизни человека, поскольку отражают его искаженное восприятие реальности и его проекции, а также помогают ему осознать вытесненный в подсознание материал и таким образом исцелиться. Бул божомол менен эмне деп айтып атат Колин Типпинг: биз бир гана башка адамдар менен мамиле курганда гана өсөбүз жана өнүгөбүз. Бир гана башка адамдар менен мамиле куруп гана. Ошол мамиле жасаган үчүн биз өзүбүздүн эң негизги травмаларыбызды айыктырып алсак болот. Биздин айылма чөйрөбүздөгү адамдар биздин жашообузда эң чоң ролун ойнойт. Себеби дегенде алар биздин подсознаниябызга катып койгон, туура эмес ойлоп алган, туура эмес түшүнүп алган, туура эмес кабыл алып алган, жүрөгүбүзгө жакын кабыл алган травмаларыбызды ачыкка чыгарып, бизге ошол нерсени көрсөтүп, биздин чындап өзүбүз жөнүндө эмне ойлоп атканыбызды сырткы адамдар бизге так ошондой мамиле кылып отуруп, бизди ошол травмадан айыктырса болот экенин деп ишенишибиз керек деген бир божомол экен. Ал жөнүндө дагы полный ушул китептин бөлүмдөрү бизге айтып түшүндүрүп берет. Закон резонанса помогает нам привлечь в свою жизнь людей, резонирующих с нашими собственными проблемами, чтобы мы могли исцелиться. Например, если проблема человека одиночество, он склонен притягивать к себе людей, которые в конце концов бросают его. В некотором смысле эти люди его учителя. Ушул божомол жөнүндө 8 бөлүмдө толук түшүндүрмө берем. Өзүмдүн түшүнгөнүмдү айтып берем сиздерге. Эмне деп айтат? Резонанс закону болот экен. Ошол резонанс закону боюнча биз өзүбүздүн жашообузга, биздин ички проблемабызга жараша эле, биздин ички ойлорубузга жараша эле адамдарды тартабыз да. Эгерде мен жалгыздыктан корксом, аябай жалгыздыктан корксом, демек мен дайыма мени таштап кете турган, мени жалгыз калтыра турган адамдарды гана жолуктурам жана өзүмө тартам да. Эгерде мен катуу сүйлөгөн, көңүлдү ооруткан адамдардан корксом,
көңүлүмдү сактап, көңүлүмдү ооруткандан ар бир сактап ошондой адамдардан корксом, мен бир гана ошондой адамдарды өзүмө тартам. Менин айлана чөйрөмдөгү адамдар бир гана мен көңүлүмдү оорутуп, катуу сүйлөп, урушуп, жалаң ошондой мамиле кура алам да. Ошондой божомол экен. Ушундай мамилеси менен ал менин айлана чөйрөмдөгү адамдар мага мугалим болушат экен. Менин ички проблемаларымды сыртка чыгарып, менин ички травмаларымды тырмап, алар мени ушинтип айыктырганга аракет кылат экен деген божомол. Бул божомол менен биз 8-бөлүмдө сүйлөшөбүз. Кийинкиси, акыркысы, физическая реальность, иллюзия, созданная нашими 5 чувствами. Материя состоит из взаимосвязанных энергетических полей, вибрирующих с различной частотой. Бул жөнүндө 13-главада кеңирээк түшүнүп алабыз буюрса, ал эми эмне дейт экен? Физическая реальность, то есть бул биздин жашообуз, биздин азыркы көрүп жаткан, угуп жаткан, жашап жаткан үйүбүз, жашап жаткан алам, жашообуз, бунун баары физическая реальность, бул иллюзия. Иллюзия биздин 5 сезимибиз менен туюп аткан үчүн биз ошону иллюзия кылып алганбыз. Негизги материя бул ар бир нерсенин энергетикалык полеси менен, вибрациясы менен айкалышкан материя экен да. Мисалы үчүн, сиз кармап турган телефонуңуз деле бул телефон эмес, бул иллюзия. Бул дагы энергетикалык поле, энергетикалык вибрация бирген поле да, телефон. А биз буну как телефон катары көрөбүз, себебинде биздин көзүбүз ошол телефонду көрөт. Но это иллюзия экен. Бунун баарын 13-бөлүмдө сүйлөшөбүз. Буну менен баштапкы бөлүмдөрдүн соңуна чыкты. Эң негизги ушул баштапкы бөлүмдөрдү эстеп калсаңыздар, түшүнүүгө аракет кылсаңыздар, кийинки бөлүмдөрдө ошол боюнча кененирээк маалымат берип, кененирээк түшүндүрмө берилет экен. Эгерде сизге ушул китепти менен кошо талкуу кызык болсо, анда сөзсүз түрдө менин каналыма подписка болуп коюңуздар, лайк басыңыздар жана комментарий жазууну унутпаңыздар.